Кыргыз элине момун мусулман бир туугандарга Жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, ар дайым баардыгыңыздарды ынтымактуулукка, биримдүүлүккө чакырып кетем. Азыркы айта турган көйгөйлүү нерсе, урматтуу бир туугандарым, 5-6 жолу эфирге чыкты окшойт. Негедир биздин жалават бир туугандарыбыз ойгонбой атат да. Мисалы үчүн менде мына көкүрөгүмдө Кыргызстандын флагы турат мынакей. Башымда турат. Кудайга шүгүр. Кепканы кийип туруп, арканы карасам, аркамда дагы турат чоң болуп. Кыргыз элим. Биз ушул нерсе менен сыймыктанабыз. Биздин спортсмендер Кыргызстандын байрагын желбиретип атышат. Эми бул жерге бирде көңүл бурабыз. Мына Жалал Абад шаары Кургубай мынакей. Мына Кыргызстандын мына биздин байракты карагыла, эми оролуп, буралып турат. Мен ушуну биздин Жалал Абадтан чыган жана байлар менен айтайынчы бир туугандарыбызга. Эгерлер байлар колунан келбесе, губернаторлордун колунан келбесе, эл акча топтойлучу, мына үстүндө, үстү уже байрак уже жыртылып турат. Мына бир тууган, үстүндө жыртылып, кып-кызыл байрагыбыз күндөн күнгө боп-бос болуп кетти. Шармандачылык, кыргыз элим, шармандачылык. Бекмат Осмоновдун чыгарган сүрөтүн караңыздар мынакей. Бекмат Осмонов мындай болгон эмес, өтө сулуу киши болгон. Нукилинге окшотуп койду, урматтуу бир туугандар, андай эмес. Эми Курманжан Датканын сүрөтүн көргүлө. Өзүндөй эмес да, урматтуу бир туугандарым. Ким кылган, эми Алла разы болсун, ким кылган болсо да, аракет кылган. Бирок аракетке дагы баракет кылсак, ушуну Кыргызстандын Жалал Абадта жашап аткан, Жалал Абадта эми биздин Жалал Абад бир туугандарыбыз өтө намыскөй келебиз го. Ой деп сөздөрүбүздү талашып, ушу байракты өтө эле өңү өчөлегинде сонун кылып коелу, урматтуу бир туугандарым. Кып-кызыл болуп, мына карачы, үстү жыртылган, боп-бос болуп турат. Мына айдын үстүндө уже жыртык кетиптир, ужечи. Качан жыртылып жерге түшүп калгандан кийин ордуна келебизби? Ошон үчүн бир туугандарым, Жалал Абад бир туугандарым, бул намыз эмес, бул баардыгыбыздын намызыбызга тийип атат. Оштук бир туугандар өткөндө бизди шылдыңдап кеттиле. Шылдың болбойлу, мен айттым, мына белек, мына желегибиз, мына желек, мына аркамда желек турат, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн Кыргызстандын флагын ар дайым өзүбүзчө бекем тутайлы. Аман болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.